Кайрымдуулук кылып коюңарды суранам, кагылайындар. Баламдын көзү жылтырап турса анан кийин кандай болот? Балам араң эле жатат, кан кусуп ийди. Ушуга жардам берип айланайын кыргыз калкым. Биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду мындан 1 жыл мурун боор оорусу менен ооруп келген 11 жаштагы Алишер аттуу мекендеште коомчулукка чыгарып, боорун алмаштырууга керектелүүчү каражатты чогулта баштаганбыз. Мындай кыйынчылык учурда өзгөчө жаштайынан булаты жаман оору менен ооруп калганын көргөн кайрымдуу эл четте карап турбастан колдорунан келгенин беришип, керектелүүчү каражат чогулуп, элдин жардамы менен боорун алмаштырууга инже жергесине кеткен. Кайрымдуу элдин үмүтү акталып, ийгиликтүү операция жасалып, өз өлкөбүзгө аман-асен кайтып келген. Ал эми бүгүн ар бир жардам берген элге ыраазычылыгын билдирип, жакшылыктын аркасынан түлөө берип, элден бата алып жатышат. Кайгынын көз жашы кубанычка айланган көрүнүштө фонд жетекчиси Азамат Байматов тең бөлүшүп келди. Салам алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Биз бүгүн сиздер менен мындай жылмайуу жүз менен, ушундай жүрөк кубанарлык, ушундай бир жакшы сүйүнүч менен сиздер менен бөлүшүп атабыз. Анткени мындай кыргызда жакшы сөз бар. Карарган түндүн агарар бир күнү бар дейт, таңы бар дейт. Анысы кандай? Менин жанымда турган мынакей энеке, мына ушул Айнагүл эже алгачкы кайрылганда мен дайым айтып келем, ушул энелерибиз деги эле кайгырбаса экен, эч ким мындай бир кыйналбаса экен. Бир келген өмүрдөбүз барыбыз, бирок ушул өмүрдө сыноого туушуп калган апаларыбызга, мекендештерибизге кайдыгер болбосок экен, ушуларга бир кол сунуп, кайгы менен кайрылган эне көз жашын кубанычка айлантып коелучу, келгилечи деген чакырыгыбыз бүгүн. Сүйүнүп, эненин жүзүнө жылмаюу алып келип, мына көңүлү ток, келсем күлүп тозолуп атканы, мына энекеге жолугуп, азыр келип, мына биз азыр Кочкордобуз. Достор, мекендештер, мен бул жерде туруп, баарыңыздардын аттарыңыздарды атай албасам дагы баарыңарга рахмат айтам. Терең ыраазычылык. Мына Алишер деген мекендешибиз 11 жашта, болгону гана 11 жашта. Ушул оор дарт менен мына ушундай оор күндөрдү өткүзүп аткан үй бүлө экен, келиңиздер деген чакырыктарга кайдыгер карабай кол сундуңуздар. Бирок сунган колуңуздардын мына ушундай ынтымактын жыйынтыгы Алишер жакшырып, сүйүнүчтө турабыз эжеке. Эми Кудай буйруса мына ушул жерде мына Асылбекке өзгөчө рахматымды айткым келет. Асылбек деген мекендешим ушундай бир тынбай телефон чалуулар менен Азамат байке мындай болуп атат, Азамат байке деп улам бир акыбалдан кабар берип, анан ушул жерде чоң кызматты кылгандыгына биз рахматыбызды айтабыз эжеке. Эми мындан кийин энеке үйүңүздөрдө деги эле жакшылык болсун. Мен атайын сүйүнүч менен келдим, сиздерге окшогон эне батасы сөзсүз кабыл болот деп айтат. Кудай буйруса. Айтканың келсин айланайын. Өзүңө да ден соолук берсин айланайын. Сага разыбыз. Ушунчалык неме кылып, балдарымды ушинтип аман эсен маңдайыма алып келдиң балам. Ошол сага ден соолук берсин Кудай. Ушундай бизге окшогон ушундай муктаж болуп турган элдерге жардамыңда аяба кара жаным. Аман бол. Рахмат аябай. Кудай өмүр берсин, садаган кетейин. Амин. Урматтуу достор, мекендештер, дайым ынтымакта болойлу, биримдикте болойлу. Мына ушундай Алишердин айылдаштарына рахмат, ушул ага инилерине рахмат, ушул айыл өкмөт башчысына рахмат, айылдын имамына, деги эле кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт деген сөздү тастыктап, мына бүгүнкү күндө бир үй бүлөнүн кыйынчылыгын тең бөлүшкөндүктүн жыйынтыгы мына ушундай сүйүнүчтөр менен жыйынталып келет. Анан баардыгыңыздарга терең ыраазычылык. Дайыма ушундай ынтымагыбыз дагы да бекем болсун. Бир келген өмүрдө татыктуу жашап өтүштү жараткан ар бирибизге насип кылсын. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Бир убакытта көздөрүнө жаш алып, уулун жоготуудан коркуп турган эне бүгүн минтип жүзүнө жылмаюу келип, башынан өткөн кыйынчылык күндөрдү эскерип, жардам берген ар бир мекендешке ыраазычылыгын билдирип турган кези. Мен балам 1 жашынан бери ооруп келген. Акыркы күндөр кан кусуп, чыдабай Кайрымдуу фондунун жетекчиси Азамат Байматовго кайрылып, Азамат Байматов аркылуу биз Индияга бардык. Балам аябай кан кусуп, ичине суу толуп кеткенбиз.
кайрымдуу кыргыз эли менен чогулдук. Кыргыз элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул Турцияда, Кореяда, Россияда иштеген мигранттарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз, чоң ыраазыбыз биз. Кайрымдуу бол фонддун ишмерлиги аябай жакшы экен. Биздикин 2 эле күндө Айсалкын эже даярдады. Биз эмеден документтен кыйналган жокпуз. Бияк Кыргызстандын аэропортунан да кыйналган жокпуз, Индиянын аэропортунан да кыйналган жокпуз. Аэропорттон переводчиктер тосуп алышты. Ыраазычылыгымы эң биринчи кайрымдуу кыргыз элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Андан кийин кайрымдуу бол фонддун жетекчиси Айзамат Байматов аны менен иштешкен тилекке Айсалкын эжеге чоң ыраазычылыгымды билдиребиз. Баарыңыздарга ыраазымын, Алла ыраазы болсун, эки дүйнө ыраазымын. Мына балдарым маңдайыма күлүп жайнап, операциядан чыгып, мына үйгө келип отурабыз. Жакшы. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Кайрымдуу кыргыз элиме, чет жакта мигрант болгон Россияда, Турцияда, Кореяда иштеген мигранттарга, Кочкор районунун Кара Суу элине чоң жаштарына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге чоң рахмат. Мына балдарымды көптү көрсөгөл болот деп биздин акчабыз жетишпей эле кеткенбиз. Аркабыздан салып атышты. Чоң ыраазымын, ыраазыбыз. Алишердин ооруп турган кезинде кайгыга баткан чоң энеси болгон. Чоң энеси күнү түнү жаратканга жалбарып, небересин жакшы болуп кетишин тиленип келген. Бүгүнкү күнү чоң эненин кубанычында чек жок. Балам оорганда айланайын, дегеле куса электе кетсе экен деп. Ошентип атып доктурдан эле салып ийдик. Силерге рахмат айланайындар. Жалпы баарыбыз эле бизге кошулдуңар, кара жандарым. Силер да аман болгула, балдарымды аман эсен алып келдиңер. Мынакей ушулардын кубанычы деп мен уктабай да калгам. Анан эми балдарым аман эсен келди. Ой, уну көрсөткүлө, операциядан чыккандан кийин сүйлөшөлү десек, булар уктаптыр. Сүйүнгөнүмдү айтпа, көзүмдөн жаш кетти. Андан кийин экинчи өлүп кеткир, ыйлабайм. Ыйлап жүрүп атасын деле тапкан жокмун дедим, кагылайындар. Рахмат силерге, ушу доктурларга рахмат. Ушуларга эме кылып силер эме кылдыңар, жардам бердиңер айланайын ошо жака барып. Бычак деген бычак да. Бычактын иши бычак. Бычактан аман калган киши калат. Наркозда жатат деди, мурдуна бирдеке тагып коюптур. Бир кызыктай эле көрүндү көзүмө, айланайын бул эмне деп. Андан кийин булар көзүн ачкандайын уф дедим. Ошондон кийин эми айланайын, ыйлабайм, эчтеке кылбайм, ушу балдарым аман эсен келсе эле болду. Атасынын үйүндө ушинтип эркек баланын чоңу ушул болсо, атасынын жолун жолдоп аман эсен жүрсүн, сакайып кетсин деген гана тилектерди айтып, элиме, журтума, силерге баарыңарга тилек тиледим айланайын. Такыр оорубагыла дедим. Андан башка эмнени айтам? Балдарымды аман эсен алып келгенсиңер. Ушу силерге ыраазымын деп отурам. Мисалы үчүн сен деп деле айта албайм. Ушу Асылбектики аябай Асылбек жардам берди бизге. Анан кийин ушу балдарды эмедейм кагылайындар. Аман эсен аман болгула. Ушул Асылбегим балдарымды аман эсен алып келип бергендей болду, кыскасы мага. Бул жыйынтыктоочу иштин эң эле эр жүрөгү, баатыры Алишердин бир тууган эжеси Жылдызды айтсак болот. Себеби бир тууганы дегенде коркпостон боорун берип, донор болуп келген. Бул кадам чоң эрдик эмеспи? Жылдыз карындашым момундай да, маселе бүгүнкү күндө мындай аты жаман оорулардын калкыбыздын арасында болуп аткандыгы өкүнүчтүү нерсе, бирок биздин эми колубуздан келгендиги буну токтото албай аткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Бирок ушул жүрүп жаткан ушул айланада болуп аткан мындай азыр өзүмдүн бир тууганымда болгон боор оорусуна чалдыкканда, муну донор болбосо болбойт экен, мунга бир боорун бериш керек экен деген сыяктуу врачтардын чечимин укканда, сенден башка бир туугандар бере турган болуп же именно сен кандайча бере турган болуп калдың? Менден башка бере турган киши жок болуп калды. Мамамдын канын группасы туура келбей калды. Анан меникин текшертип, меники туура келди. Мен корккон жокмун. Индиядан
Индияга барганда биринчи корктум, коркуу сезим болду. Ал жерден анализ тапшырдык, ошол жерден коркуу сезим болду. Анан Коркуу сезим болгондо кечиресиз мындай да. Коркуу сезим болгондо кандай деп корктуң мисалы эмне? Кээ бирлерде мындай түшүнүк бар да. Бир боорун берсе, боорунун жарым кайсыл бир бөлүкчөсүн берсе, майып болуп калат экен, эртеңки күнү ал оорукчан болуп калат экен деген түшүнүктөр бар да элдечи. А сен корккондо кандай деп корктуң мисалы? мен корккондо операция киргизип атканда жүрөк текшертип кирет экен, андан кийин операция жасайт экен. Если ошол жерден коркосоң чарп салат экен деген айтышты. Анан мен ошол жерден мындай наоборот өзүмдү мындай күчтөнтүп туруп кирдим да, коркпой. Ошол жерден операция болуп чыккан эжелер, байкелер айтып берип атышты, маалыматтардан мотивация берип атышты. Ошол анан ошентип күчтөнүп кирдим. Андан коркуу сезим болгон жок. А менде андан кийин боор өсөт деп бизге 1-2 күн мурун врач, доктор Калин бизге маалымат берген. Мондай операция болот, мондай болот деп. Мен корккон жокмун. 3 айдын ичинде өсөт деген боор. Эч кандай майып деген. Бүгүн ушундай учурлар бизде багы көп кайрылат. Анан кээ бирлери ушу донор болгондон баш тарткандар бар. Даже Индияга барып, донорлукка барып, өзүң да күбө болдуң да, ал жакта сен болдуң. Чоң эле байкелер мисалычы. Ошондой багы чоң адамдардын коркуп, алар ошол жака бар анализ тапшырып бүтүп, операцияга кирейин дегенде баш тартып кетип калган учурлар бар да мисалы. Бирок ошондой учурда бул дагы жөн кадам эмес да, карындашым. Бул көп адамдар мындай бир чечкиндүү мындай эмеге барыш өтө көп адамдар үчүн кыйын да. Ошон үчүн бул кадамга баргандыгың сен өзүң үчүн, өзүңдүн бир тууганың үчүн жакшы болду. Бирок чыныгы адамгерчилигиң, бийик адамгерчилик немесин көрсөтө алдың да. Ошон үчүн Аллах сенден ыраазы болсун, карындашым. Экинчиден операциядан чыктыңар го? Мисалы операцияга кирип анан чыкканда, көзүңдү ачканда эмнелер ойго келди ушул учурлардачы мисалы? Мен көзүмдү ачканда мындай, кандай десем, операциядан турбай калат деген сезим вообще болгон жок да. Мен антип ойлонгон жокмун. Анткени буга чейин канча деген неме адамдар операция болуп чыгышкан, мен өз көзүм менен да көргөм да. Андай сезим болгон жок. Мен көзүмдү ачканда эле переводчик Гуфран иним менен сүйлөштүрдү. Сүйлөшүп жакшы экенин айтты. Анан жакшы. Бул жерде мен эмнени айткым келет, мекендештер. Мен бул суроону узатып жоопту алып атканымдын да бир себеби бар. Себеби азыр жанымда отурган карындашыма жараткан 2 дүйнө бактылуулугун берсин деп тилек кылайлы. Анткени бул бир тууган болуп туруп, чөнтөгүндө турган акчасын аянган адамдарды да бүгүн мен ушул көрүп келем да. Бирок ушул учурда өзүнүн денесинде турган бир органдын бөлүкчөсүн беришлик бул чөнтөгүндө акчасын эле эмес, ушул бир денеде турган ушул боордун жарым бөлүгүн беришлик бул андан да чоң кадам, чоң бийик адамгерчилик, бир тууганчылдыктын бийик туу чокусу. Бул жашоодогу эң чоң бийик жакшылык деп, мындан ашкан жакшылык жок болуш керек деп ойлойм да, карындашым. Ошон үчүн бул кадамдар үчүн Кудайдан бак тилейли. Анан карындашым, Аллах Таала бергенге эселеп берем деген, жараткан эселеп бактылуулугун менен эселеп берген болсун, Аллах ыраазы болсун, эч ким оорубасын. Буйруса баары жараткандын жардамында. Ошондуктан деги эле муктаждыгыбыз бир гана Кудайга болсун. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дегендей Алишер мекендешибиз айыл аксакалдарынан кол сунган элден бата алып, жаңы жашоого кадам таштады. Жакшылык болсун, тынччылык болсун, өмүрлүү болсун. Ушул элдин батасы тип, сен Кыргыздын жакшы мыкты азаматтарынын бири бол. Аллахым баштан өткөн атка кайрылбасын, арганда барабызда жаратканга өз сактасын. Аллахым ушул үйдө жалаң токтулук, молчулук, тынччылык, бийик утчулук болуп, күлкү гана ойнап турсун Аллахым. Elbette tırşılpa el içinde canlı varım sağlam Aylanayni oruç sırkosundары чыгып кетипсиздер амene сен үйүңөргө жеткиле балдарым. Эле жамандык көрбөгүлө, ден соолукта болгула балдарга караңар. Аллах Таала өзү берген даптан шифа берип, бир тууганым. Мындан кийин оорусун башында болбосун, Кудай буйрса Алишер. Жараткан ушундай мээримдүүлүгүндө жакшы күндү тартуулаганына чексиз шүгүрлөр эжеке. Мындан кийин үй бүлөңүздө дайыма тойлор болсун,
тапкан угул кыздарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Мен сиздердин жүзүңүздөрдөгү жылмаюуну көрүп мен бүгүн сүйүнүп турабыз. Анан ушул Кудайым Аллахым өзү ушундай жакшы күндөр насип кылсын. Жалаң эле тойлордо, Кудай буйрса, анан ушундай жакшылыктарында көп болуп, ушундай бир жакшылыкта жүрө берели, Кудайым буйрса. Коомубузда кол сунуп келген кайрымдуу элебес болбогондо мындай кубанычтуу күндөр болот беле. Кайгынын көз жашын ментип кубанычка айлантып жаткан сиздер, карапайым элебес күнөөкөр, кол сунган ар бир мекендешке Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду терең ыракчылыгын билдирет. Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду биз эл менен, эл биз менен.